Мына вия объекттер боюнча көп меморандумга кол коюп атасыздарбы? Бул эми бул вия объекттери бүткөндөн кийин 15 жылга уже 400 сом 42 тиындан сатып алууга милдеттүү болосуздар да, туурабы? Бул эми бул эртеңки күндө энергияга болгон бааларга таасир этиши мүмкүнбү? Анан ушу мамлекетке оочулук болуп калбайбы? Төлөп беришиңиздер керек да муну. Эң жакшы суроо. Бүгүнкү отурумдагы бул маселе менен иштеп атабыз. Жанагы фонд зеленый энергетика деп түзбөдүкпү? Кабминдин ичиндеги. Ошол фондго биздин үмүтүбүз чоң. Анын иштеп кетишине могул чакан гэстерден чыккан энергияны сертификациялоо жолун азыр министрликтен ошондой инициатива менен орган түзгөн там. Анан эми бул мыйзамда вия объекттерин куруу үчүн бул салыктык жана бажылык төлөмдөр жеңилдетилген түрдө каралган да. Ушул бул кандай иштеп жатат бүгүнкү күндө ушул мыйзамды бул беренесичи? Салыктык жеңилдетүүлөр проблемасы жок эле чечилип атат. Таможня жагынан проблемалар бар. Бул эме боюнча, келишим боюнча таможня союз болгондон кийин ал жакта өзгөчө дагы бир эрежелер кабыл алыныптыр. Рахмат. Анан Сабырбек Куш, баягы көптөгөн ишкерлер да чакан гэс салабыз деп көп 10дон 5тен кылып алып алган жерлер бар да. Анан элден көп кайрылуу келип атат да, биз чакан гэс алайлы десек, жерлер калбай калды деп да. Ошолордун убактын кандай деп ойлойсуз? Бир убакыт коюп, 1 жылбы, 2 жылбы, анан эгер ошол убакытта куралбаса, лицензияны чакыртып алуу боюнча маселелер болот да, туурабы? Ушуну кандай деп ойлойсуз? Туура айтып атасыз. Сроктору коюлган, баягы арендада коюлган, андан башка дагы НПаларда жазылган, баланча убакытка чейин, менимче 3 жыл болуш керек эле. Эгер ошол 3 жылдын ичинде куруу иши башталбай турган болсо, анда отзыв болот. Эми негизи 3 жыл көп да. Алар билебиз да, баягы өзү сала албайт да, анан инвестор издеп, атеги жол жүрүшөт да, 3 жыл көп. Азыркы Бишкек сулары ошондой эле болуп атпайбы ситуация? Ошондой болуп атат да, билесиз да, ошону бир срогун азайтыш керек го. 2 жылга чейин.